эң биринчи адам өлтүрүү, эң биринчи зына, эч ким сиздерди балдарыңызды сой дебейт. Ванхар да Алла Таала буйруган, сойгула депчи. Көбүнчө бул курмандыктын өкүм кимдер кылат деген маселеге жеткенде резке бечара болуу лазым. Ушул жерде отургандардын бардыгына курмандык чалуу важып. Бир туугандар бири менен некелесе болобу? Кимде ким курмандык сойбогон болсо, бул шарты бар болуп турат да. Биз намаз окуган жерге келбей эле койгула дейт. Темага киришебиз. Бүгүн иншалла сиздер менен дүйнө жүзүндөгү эң биринчи курмандык жөнүндө сүйлөшөбүз. Ушул курмандык менен бирге тарых сүйлөйбүз. Адам алейхиссалам жерге түшкөндөн баштап эң биринчи курмандык жананын кабыл болушун, эң биринчи адам өлтүрүү, эң биринчи зына, эң биринчи бөлүнүп жарылуу, эң биринчи фитна фасад. Кээде бузукулук кылган адамдар мынтишет. Илгерки убакта күнөө заман башка болгон. Таш доору болгон, бир нерсе болгон деп атып, ал убакта күнөө кылыш оор болгон, ошон үчүн кылбай атат. Азыр эми оор болуп атат демиш болот. Тарыхта айтабыз, ошол убакытта дагы күнөө кылыш оңой болгон, бузукулукта болгон, сактангандар кыйын болсо да сактанып, Аллахтын ыраазылыгын таап кеткен. Жер бетинде Адам алейхиссалам жерге түштү. Жер жүзүндө жиндерден сырткаркы эки эле адам бар. Адам жана Хава. Адам алейхиссалам жерге түштү. Бир нече жыл өттү. Бир нече жыл өттү дегенде Аллах алам 100 жыл өттү, 200 жыл өттү. Анткени Адам алейхиссалам канча жыл жашаган? 960 жыл жашаган. Анан Аллах Таала биринчи рет Адам алейхиссаламга уул жана кыз берди. Кабыл жана Аншериbe. Адам алейхиссалам аялы Хава эгиз төрөгөн. Бир уул, бир кыз. Кабыл жана анын шериге бир кыз туулган. Андан дагы жыл өтпөй, кийинки жылда Хабыл жана дагы бир кыз туулган. Болду, ушул бойдон дагы жыл өткөн. Жер бетинде канча адам болуп калды ошондо? 6 адам. Адам алейхиссаламдын 2 уул, 2 кызы жана Адам жана Хава. Ушул 6 адам жер жүзүндө дагы көп жыл жашады. Кабыл бойго жетти, Хабыл дагы бойго жетти. Эми никелеш керек. Бир туугандар бири менен никелесе болобу? Болбойт да. Бирок ошол убакытта жерде 6 адам болуп атпайбы? Шариат кандай болгон? Аллах Таала белгилеп берген шариат. Адам алейхиссалам биринчи пайгамбар. Кабыл менен биринчи туулган, бир моментте туулган эгиздер бар го. Азыр 2026, 2026да төрөгөн аял бир уул, бир кыз төрөдү да. Ошондой бир жылда туулган, бири-бири менен никелешпейт. Андан кийинки жыл туулгандагы кыз менен биринчи туулган экөө никелешсе болот. Түшүндүрө албай калдым, башкадан. Кабыл менен бир убакытта төрөлгөн кызды Кабыл ала албайт. Ал бир жыл кийин Хабыл менен бирге төрөлгөн кызды ала алат. Ал эми Хабыл өзүнөн бир жыл мурда туулган Кабылдын шериги болгон кызды ала алат. Бул ошол убакыттын шариаты. Азыр кандай? Азыр махрамдар, бир туугандар бири менен никелеше албайт. Бирок жат болгонго мусулман эле болсо никелешет. Ал убакта алыстатуунун бир гана шариаты ушундай болчу. Кабыл өзү менен бир убакта туулган кызды ала албайт эле. Бойго жетти, ата эки баласын бирдей үйлөш керек. Айтты, Кабыл, сен өзүң менен туулган кызды ала албайсың дагы, наркы Хабылдын шеригине үйлөн. Бул дүйнө канча жыл жашаган болсо, ушу сиздердин башыңыздарда келген эле көйгөйлөр Адам алейхиссаламдан бар. Адамдарды биз кыйынчылыктарда, кайгы капаларда жараттык. Ушу кыйынчылык замандар бар эле, ошолордун арасында Аллах Тааланын сыноосу бар. Кабыл менен бирге туулган кыз, аты зикир кылган эмес, ошон үчүн атын айтпадым. Ал сулуураак эле.
Хабыл менен бирге туулган сулуу эмес эле. Бирок Аллахтын динин бекем кармаган адамдар үчүн шарият өкүм кылса, кээде нафсиге жакпаса деле эми жашоону улантып кое атпайбызбы? Улантабыз, туура? Бирок Кабыл ушул дүйнөнү артыгыраак көрүп, ыйманы, Аллага болгон ыйманы күч болбогондуктан нафсине жакпады дагы, талаш башталды. Мен өзүм менен бирге туулган кызды алам dedi. Хабылга айтты бир тууган инкасарга, кээде үй талаш, жер талаш болот го. Короче, сен илешпей мен. Эгер шарият болгон болсо, эмне кылабыз дегенде акыры талаш Адам алейхиссаламга чейин барды. Адам алейхиссалам Аллах Таала билдиргендиги себептүү мынтип айтты. Экөөңөр тең курмандык кылгыла. Экөөңөр тең, Кабыл дыйкан эле, Абыл бул кой кайтарат, мал кайтарат эле. Кылган эмгектериңерден эң жакшысын Аллахка арнап курмандык кылгыла. Кимдикен Аллах кабыл кылса, демек Аллах Таала ошонукун туура деген болот. Аллах Таала ушундай кылып берди. Эгерде Кабылдыкын кабыл кылса, демек Кабылдын көтөргөн арыз мүдөсү туура болмок. Ошондуктан экөөнү тең тапшырма бирдей берилди. Күз келгенде койлор семиз болгон мал, дыйканчылык бышкан мал, Хабыл кочкорлордун арасынан эң жакшысын, эң семизин алып келип туруп курмандык кылды. Бирок ал убакта курмандыктын жолу ушундай эле. Союп туруп, тоонун башына коюп коет. Эгер асмандан өрт келип өрттөнүп кеткен болсо, демек кабыл кылам дейт. Азыр алхамдулилля биздин сарандыгыбыз себептүү союп туруп, өзүбүз жейбиз анычы. Жок болуп кетсе мындай жүрөктө жалко демекпиз да, туура. Ошон үчүн айттык го башында. Союңуздар холодильникке салып, өзүңүздөр жесеңиздер ham өтөт деп атабыз. Мындан ашык жеңил барбы? Итак, базардан 1 килограммдан таш жесеңиз ham ошол акча кетет. Бирок союп туруп кирип койсоңуздар ham өтөт. Биздин ушундай алсыз болгондугу себептүү биздин шариятыбызды Аллах Таала ушундай жеңилдетип берген да, аткарыш керек. Ал убакта оорураак ушундай болгон, соёсуң, коюп коесуң, асмандан өрт келсе кетти. Өрт келбесе демек кабыл болду. Кабыл дыйканчылыгынан коюш керек эле. Жакшылардын өзү жейт, топтонот. Эң жамандарын берди. Ал эми Хабыл өзү баккан койдун эң жакшысын союп келди. Аллах Таала Кабылдыкын кабыл кылды, эң жакшысын. Ал эми Кабылдыкын, дыйканчылыгын, чириген, майда мөбөлөрүн кабыл кылды. Эми бизге кайтабыз. Азыр мечитте кайрымдуулук бар. Мечиттин чыгымы сиздердин мойнуңуздарда. Мол атарапта жашаган муктаждардын чыгымы сиздердин мойнуңуздарда. Бирок ушундай бериш керек болгон убакта эме үшүр болот, башка болот. Көбүнчө кайрымдуулук неден кетет? Картошка, алма, бир нерсе берип атканда базарга өтүмсүз нерсеси ушунчалык оңой кетет. Кара сууда иштеген агаларыбыз, эгерде мындай муктаж үй-бүлөлөргө кайрымдуулук деп калса, өтпөй калган эң чоң размер менен эң кичине размер же модадан калгандар ушунчалык тез кетет. Да зато бул канча миң сомдук. Жарашса болду да деп туруп. Бирок Аллах кабыл кылбайт ошонучу. Кабыл кылат, бирок жогорку даражада кабыл кылбайт. Анткени эң жакшысын бербеди да. Эң скидкага чыккан начар нерселерди кабыл берген сыяктуу биз ham ошого өтүп баратабыз. Бул тарых бекер айтылган эмес, Куранда келген нерсе. Эмнеге дегенде биз Аллах үчүн берип атканда эң жыртылган 20 сом, 50 сом эмес, эң керектүү нерсени бериш керек. Мисалы, 50 сом аз чөнтөгүңүздөн түшүп калса, кайра издеп көбөйсүз ошонучу. Жана телефонду алганда 50 сом бар эле түшүп калды, май. 1000 сом түшсө келесиздер, мына ушул жерге түшпөп берем. Ошондой сизге кадыры бар деңгээлде бериш керек. Кемичи? Ошон үчүн ставканы кайрымдуулукту 100 сомдон жогоркуга эсептеңиздер. Анткени сиз көңүл бураган эң нерсени, төмөн нерсени Аллах үчүн арнап үйрөнгөнсүздөр. Кой базар эртең Курбан айткүнү катуу кетет, Барганда дамла койго кандай жарайт?
Эми чоңураак болсо 6 айдан жогору болуш керек, этке жарамдуу болуш керек десе, жалаң 20 000 сомдун тегерегинде койлор көп кетет. Алып сатарлар ham үйрөнүп алган. Ошондой стандарт майда койлорду аябай көбөйтүп алган. Меккеде ажыларыбыз жүрөт. Ар бири бирден кой союш керек. Алар ham эң арзаны кайсыл, ошону берилет. Пайгамбарыбыз өзү 63 тө сойгон туугандар. Ким айтты кой союш керек только деп? Уй союш керек, бука союш керек, топоз союш керек. Ким айтты 20 000 сомдук эле кой союш керек? 20 000 сом эң төмөн деңгээл да. Бир бечара болуп, сойгусу келбей, мажбурлап, эми союш керек дегенде 20 000, 22 000, 25 000 сомдук союп. Сиз 50 000 сомдук кой союп, 70 000 сомдук, 150 000 сомдук, 200 000 сомдук бука союп. Аллахка кеттик. Эгерде биз тетир айланган болсок, кабылдын курмандыгын сойго кабыл албаган сыяктуу Аллах кабыл албайт. Кабыл ушундай өз дыйканчылыгынын эң өтпөй калган варианттарын алып келип тоонун башына койду эле, өрт келген жок, калды ошол жерде чирип жок болду. Ал эми Абыл эң жакшысын берди, кабыл кылды. Кимдики туура болду эми? Аллах Таала берип атат. Кимдики туура болду? Абылдыкы туура болду. Эми маселе кандай болду? Кабыл мажбур түрдө үйлөнгөндө өзүнө жакпаган болсо ham 1 жыл кийинки төрөлгөн кызга үйлөнүш керек. Ал эми Абыл ушул кабыл менен бирге шерик болгонго үйлөнүш керек. Ушул шарият. Шайтан ушул жерден иштетти дагы. Qala la aqtulannak dedi. Men seni öldüröm dedi. Ушундай нерсе бар го. Кээде адам эң күнөөкөр адам, эң Аллахка каршы чыккан адам күнөөнү кылып алып дагы бирөөгө төңкөйт. Ушул жерде балким да булчу. Аллахка жаккан нерсенин эң акыркысын кылып койсо дагы балким Аллах Таала өзгөртүчү да шариятты. Нерсени дагы жага турган кылып шарият бермек да. Курмандыгын кабыл алыпчы. Мен өлтүрөм дегенде Абыл айтты: "Лаин басатта илайя ядака литaqtulani." Эгерде сен мени өлтүрөм деп кол чозгон болсоң, "Ма ана бибасити яди лиaqtulak." Мен сени өлтүрүш үчүн кол чозбойм.